Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Үштүн айынын 11-и. 100 кадам. Алкогольго алсыз экенибизди 100% моюнга алган гана биринчи кадамды биз абсолюттук кынтыксыз менен машыксак болот. Мен алкоголиктерге сергектикти тапканга чейин эле мен ичкилик мени өлтүрүп жатканын билчүмүн. Бирок муну билип туруп ичкенимди токтото албадым. Ошондуктан мен биринчи кадамга жолукканда мен ичимдик ичкенге алсыз экенимди оңой эле моюнга алдым. Бирок менин жашоом башкарылып калдыбы? Эч качан. Анонимдик алкоголиктерге кошулгандан кийин 5 ай өткөндөн кийин кайра ичип баштадым жана ошого таң калдым. Кийинчерээк анонимдик алкоголиктерге кайтып келгенден кийин ачуу тажрыйбадан сабак алып, биринчи кадам 100% жасала турган жалгыз кадам экенин түшүндүм. Ал эми 100% жасоонун бирден бир жолу бул кадамды 100% аткаруу. Бул көп күн муру болгон жана мага биринчи кадамды кайра жасоонун кереги жок. Болду?